Elge işteymi? Уборный, туалет. İçinde de var, ошол жакта ачып эметкенбиz. Силер ачып жабасыңар аны. Элге шарт түзүп бербейсиңер. Жокпу? Мына көрдүңөрбү биз мына элге кандай мамиле кылып атабыз. Биз биринчи ушу элдин шартын, элдин кызыкчылыгы деген ушулар болот. Мына жаш көмүрбү ушул. Мен көмүр кенде башчы болуп иштегенмин да. Мен билемин. Муну штып дейт. Бул жашы күйбөйт. Мына майдасы көп экен да, мына жашырагын алдырбайсызбы? Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевдин Ысык Көл областындагы иш сапары улантылды. Бул жолу Тоң райондук соттун жамаатынын иши менен таанышты. Этиканы сакташ керек. Мен айтып коеюн, бул жерде элдер сотко жыргаганы же бир тойго келбейт. Бул жерде көйгөйүн чечкени келет. А бул жерде кызматкерлер билесиздер, кандай орой мамиле жасагандарын да билебиз, андайды угуп атабыз дагы. Бирок бул Тоң районунда андай фактылар барбы, жокпу, аны мен пока уга элекмин, бирок андай нерсе болбош керек. Азыр элге, мамлекетке кызмат кылышыбыз керек. Сот кызматкерлери менен болгон кеңешмеде иштерди кароонун сапаты жана жогорку турган инстанцияларда соттук актылардын жокко чыгарылышына байланыштуу талкуулар болуп, бул багыттагы көрсөткүчтөр көңүл жылытарлык эместиги айтылды. Ну вот общее количество рассмотрено было всего 221 дело. Ну, качество прям из 10 обжалованных, это вот в апелляции, одно в силе. Качество утверждаемость 10%, а кассация 50%. Хорошо. Бул боюнча эме кылабыз. Так. А можно вопрос? Я Пожалуйста. просто хотела уточнить, вот это что за дела были? Потому что тут у вас идет 7 отмен и 2 измененных. Вы смотрели? Да. Но по каким причинам? Потому что тут нет ни прекращений, нет примирений, то есть это вот по нарушению. Процессуальное нарушение. Процессуальное нарушение были. А категории-то какие дела были? Категории-то были земельные, одно по взысканию суммы было. Но вы вот все отмены свои проанализировали? Да, у меня они все есть, да, и с учетом с этого уже в дальнейшем тоже работаем. Жыйында иштерди кароо мөөнөтүн таксактоо, ошондой эле сот кызматкерлеринин арасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Төрага ар бир сот кызматкери жарандарга сый мамиле жасап, маселелер боюнча суроолорго жооп берип, жол көрсөтүп, жардам берүүсүн талап кылды. Биз бияка келип эмне үчүн иштеп атабыз? Ошондой сотто талаштар чечилет. Биз бардыгына бирдей сылык мамиле кылышыбыз керек. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартипти, мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларды сакташыбыз керек. Түшүнүктүү да. Жалпы жыйындан кийин төрага Медербек Сатыев имараттагы шарттар менен таанышып, кызматкерлердин милдеттеринин аткарылышы боюнча сүйлөштү. Мында өздөрүнө тиешелүү иш боюнча эрежелерди билбеген сот аткаруучуларга катуу сындар айтылды. Сот аткаруучусуңарбы? Канча жыл болду? Канча жыл болду? 3 жыл. Так, аткаруу өндүрүшүңөр каякта турат? Ачыгы сейфте. Атыңар ким дедиңер? Эрнис. Аткаруу өндүрүшүндө канча категория бар? Канча категория бар? Аткаруу өндүрүшүндө. Я. 6 болду. Сиз канча өндүрүш бар? А? 13. Бул сиздин эмеңиз да, сейфиңиз ушул жерде өндүрүштөр турат, а? Кантип таап атасыз? Таап атасың, мен өзүм билем. Сот аткарчылар сизге карай департаментке? 13 категория барбы? Мына көрдүңүзбү? 6 категория деп жүрөт. Деңгээлин көрдүк, а? 13 категорияга бөлүш керек беле? Кана, эмнесин бөлдүңөр? Мен өндүрүшүңөр. Мен өзүм азыр биякта. Көрдүңүзбү? 13 жака бөлүш керек эле. Ар бир категория менен. Билесиңер, талаптуу ушундай. Графигиңиз барбы? Ачыңчы график. Кана график. Барбы? Сиздики барбы? Кана график, иштөө графигиңиз. Барбы? Графигиңиз кайякта? 1-4 күнү кабыл алабыз. Кана график? График көчүп. Ким алып салган? Эмне илинип турган графикти эмнеге алып саласыңар анда? Барбы график? Сизде өзүңүздөр журнал барбы?
графигиңиз, иштөө тартибиңиз. Менде андай журнал жок. Биринчи, төртүнчү күнү Түшүндүңүз да? Анан кийин улук сот аткарчууда ушундай өзүнүн графиги жок болгондон кийин бул башка сот аткарчулардан бир нерсени сураган болбойт да. Канча категория бар? 14. Көрдүңүзбү? 13 категория бар. Каяктан 14-тө кошуп койдуңуз? Сиз өзүңүздүн шкафыңызды көрсөтүңүз, жүрүңүз. Буларды эмеси көрдүк мына. Кандай тартипте иштейсиз? Сейфиңизди ачыңыз, шкафты. Эмнеге бөлүнгөн эмес? Сиз өзүңүздөн улук сот аткарчы катары өзүңүздөн баштабайсызбы? 13 категория бөлгүлө, ар бир категорияга ар бир эмеңизди, шкафчигиңизде өзүнүн эмеси категориядагы өндүрүш жатыш керек. График түзгүлө. И канча убакта ушуну бүтүрөсүз? Бир жума жетеби? Ооба, бир жума. Все. Сизби? Бул кайсыл архив? Бягы. Бул гражданский бягы угол. Бул жарандык, бул жак кылмыш иштери. Кайсы убактан тартып обработка болду эле? 21-22 жыл жасаганбыз обработка. Кайсы жылдыкын? 16-жылга чейинкилерди обработка кылдыңарбы? Обработка кылганбыз. Берки канча жыл калды? Эми кийинки жылда калды. Ошол обработка келген мөөнөттөр келдиби? Келгендерин улам жасап атабыз. Качан бүтөсүңөр? Толук обработка кылып. Эми 2 жыл болуп калды. Нурсултан, булар качан электрондук архивге өтүшөт? Буларга качан бүтүрүп бересиңер? Электрондук архив боюнча ушу. Давайте ишти. Эметкиле да доклад бергиле ушул боюнча. Качан бүтүрөсүңөр? Райондук сот тутуму боюнча маалыматтарды сактаган сервер бул жерде да одоно кемчиликтер менен сакталып турганы аныкталып, төрага тез арада оңдоо тапшырмасын берди. Сиз, айти консультант. Кандай турабы? Турабы же тура эмеспи? Туура эмес, ошо. Эмне кат жаздыңарбы? Кат жазганбыз. Качан? Кимге? Жазганбыз. Кондиционер боюнча дагычы. Аны да туура эмес, демонтаж кылып, кабелдерин туура эмес кылып кетишти да. Департаментке. Качан жаздыңар эле кат? Жылын ашып калды го. Жарым жыл жазып коюп эле унутуп калдыңарбы? Жок, барып да сураганбыз анан. Департаментке айттыңарбы? Эмнеге? Мына, бул талапка ылайык келбейт. Бул башка бөлмө жокпу силерде? Жок, бөлмөлөр бар негизи, албетте. Бөлмөлөр бар. Канча убакта бүтүрөсүңөр ушулардын баардыгын? Ушулай ичине аракет кылабыз го. Тоң райондук соттун имаратынын жертөлөөсү өтө чоң, бирок ал эч кандай пайдаланууда эмес. Жайдын күнү эле кичине кургайт. Жайдын күнү займет коет. Бул эмнеден сырас болуп атат? Причинасы. Жердин өзүнөн. Жок, хорошо, жердин өзүнөн бул уурап атат да, түйүнөн уурап атат да, муну кургакташ керек да. Бул үстүндө имарат турат да. Бул фундамент деген болот да. Бул каяктан сырас келип атат? Токтотуш керек да бул сырасты. Жакшына имаратты уурап түшүп калат мыналар баардыгы. Ушу 87-жылкы салынган имарат экен да. Түшүнүктүү. Ошонун причинасын табыш керекпи? Мындай кургакташ керекпи? Мен ойлойм, Мирас эмес, бул баягы эскилиги жеткен эле, бул канча жылдан бери, 87 жылдан бери уже бул жак вообще каралган эмес, үстү жагы эле косметический ремонт болуп эле, бул жак ошол. Бул жерден труба, бир жерине прорыв бар. Эмнеге могул жак андай эмес? Айтсаңыз? Ал наркы эмне жакта турбай, ал жагы жерде турбай. Мына. Жерге кирип турбай. Вот жерде эмне кылыш керек экен ошол жакта? Значит, үстүнө отмостка куюш керекпи? Алсыраак ары 1 метрдей отмостка куюш керекпи? Я. Отмостка 2 метр же отмостка ушунун причинасын табып кылат ошон үчүн. Жакшы экен да бул жерчи. Бомба убежище болгон бекен. Кара кече. Кара кече го? Кара кече? Кандай күйүп атат? Жакшы күйүп. Мына жакшы көмүрбү? Тендер менен алабыз Жок, да биз. жакшы көмүрбү? Ладно, тендер менен. Но жакшы көмүрбү ушул? Мен көмүр кенде башчы болуп иштегенмин да. Мен билемин. Муну штып дейт. Бул жакшы күйбөйт. Мындай майдасы көп экен да, мындай жашырагын алдырбайсызбы? Тендерде кичине кымбатыраак болуп калса эле эме нецелесообразный эме болот деп эле ошол боюнча көп специалисттер коркот экен да, жакшыраак качественный алууга дизиңер, ал кымбатыраак болот дейт да, кымбат болсо эртең проверка келип эле мамлекеттин акчаны туура эмес колдонот. Эми ал ким биздин талапка ылайыктуу алып келе албаса, алып келе тургандар бар да. Мына көмүрдүн арзандап атат.
Анын үчүн сүйлөшүш керек. Так, мынакей. Элге иштейби? Уборный, туалет. İçinde de var ошол жакта ачып эметкенбиз. Силер ачып жабасыңар анычы. Ал өзүң Жок, бир өртүп. жагын. Буяка элге эмнени кылдыңар? Элге шарт түзүп бербейсиңарбы? Жокпу? Жок. Мына көрдүңөрбү биз мына элге кандай мамиле кылып атабыз. Биз биринчи ушу элдин шартын, элдин кызыкчылыгы деген ушулар болот. Бир жаңы мындай эле буяка салып. Же карагыла болбосо, буягын карагыла. Жакшы шарт түзүп бербейсиңар, конечно. Территория кимге? Биздин территория. Бирок субботник кылып, Кылып мындай бир нерсе эгип, мындай эме кылса болбойбу ал жерде. Бул жак эмерек кичине тоңдун эмеси, топурагы жакшы өспөйт экен. Мындай эме кылып койгула да, газон эктиртип, кичине могул жерге гүл эктиртип. Эгер бизге ушундай сунуштар менен келсе, биз бюджеттин бекитип карап бергенге аракет кылабыз. Билесиңер дейм, босогосун көрүп төрүнөт дейт. Эми жакшы ишти алып бара бериңиздер. Айтылгандар баардыгы аткарылсын, Ошол баардыгын контролдоп туруңуз пока. Мен айтып коеюн, бул жерде элдер сотко жыргаганы же бир тойго келбейт. Бул жерде көйгөйүн чечкени келет. А бул жерде кызматкерлер билесиздер, кандай орой мамиле жасагандарын да билебиз, андайды угуп атабыз дагы. Сатиев кетти, бүттү деп туруп калтырып койдуңар. Кимдерди алып атасыздар? Жумушка. Жогорку билимдүү Соттун чечимдеринин көчүрмөлөрү убагында берилип атабы элдерге? Жок, мисалы күтүп калса, каерде күтүп отурушат? Ошо отура турган шарттар түзүлгөнбү? жаздын көзү сыртта. Жок, мен бул жерде нормальный бөлмөнү көрбөй атам да. Жарандарды кайсы күнү кабыл алып аткан каерде бар? Кана? График барбы күн тартибинде? Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Нарын областына болгон иш сапарынын алкагында Жумгала райондук сотуна барды. Базасы кандай? Жалпы жыйында райондук соттун материалдык техникалык абалы, иштерди кароонун сапаты боюнча маселелер көтөрүлдү. Ошону менен катар элге болгон мамиле, аларга түзүлгөн шарттар туурасында сөз болду. Элге кандай шарттарды түздүңүздөр? Сот имаратында. Келген элдер бул жерде кабылданат. Жок, мисалы күтүп калса, каерде күтүп отурушат? Ошо отура турган шарттар түзүлгөнбү? Жаздын көзү сыртта столдор коюлган. Даараткана жакшы эле абалда элге барбы ошол бар. Ичкериде. Сот имаратында. А сыртта элдер каяка кирет келгендер? Арт жакта. Даараткана. Ошол шарттар түзүлгөнбү? Билиши барды, арт жакта бар экенин. Биз ошодон башташыбыз керек. Босогодон башташыбыз керек. Так, кадр маселесин кандай чечип атасыздар? Кадр маселеси бүгүнкү күндө жетиштүү. Бардык орундар толук, вакант жок. Кимдерди алып атасыздар? Жумушка. Жогорку билимдүү Ошо кандык тандап атасыздар дейм да. келгенде 3 айлык стажировка менен алып атабыз. Бардык кызматкерлер өзүнүн милдеттерин билеби? Так билет. Так билет, Жалпы жыйындан соң төрага сот кызматкерлери жана сот аткаруучулардын иштөө шарттары менен таанышып, алардын милдеттери туурасында сүйлөштү. Бөлмөңүз жакшы, таза экен. Атрибуттар туура эле туруптур. Голубцов Исаак Насиров. Азыр бияк бизде коммент жок болчу бияк. Биздин гербибиз туурабы ушул? Туура. Туура герб тийилгиле да. Кана желегиңиз? Гербиңиз бар, кана желегиңиз? Сиз улуг сот приставы болсоңуз. Сиз приставдардын башчысысыз да, туурабы? Анан кийин биз мондай көрүнүшүдөн биз арылышыбыз керек. Оңдойлу өзүбүз. Мына сиздин бөлмөңүздөгү атрибуттар туура. Салмасарыл. Сиз кимсиз? Сот орункатысы. Сиз? Жардамчы. Жардамчы канча жылдан бери иштейсиз? 2 жыл старший секретарь иштедим, анан жаңы приказ чыгып дайын. 1 ай. Эмне жумуштарды аткарасыз? Эмне?
эми болсо сот акыбетін жүзөгө ашырууда жардам көрсөтүү, анан билеттер болсо ошол соттун келип түшкөн иштерди даярдоону, анын изилдөөнү жана сот актыларын долбоорун даярдоону. Канчалык деңгээлде ишиңиз алып баратсыз? Азыркыда колуман келишинче аракеттин Колуңуздан кандай келип атат? Сиз колуңуздан келишинче эмес, сиз мыйзамдын чегинде ишти алып барышыңыз керек. Колуңуздан келбей калса, эмне аткарып отура бересизби? Сизге милдет жүктөлгөн милдетти так аткарыш керек. Түшүнүктүүбү? Силер убагында жазып атасыңарбы? Сот отурум протоколдору убагында түзүлүп, убагында тиркелип атат, мындай бардак болуп, баягында унутулуп калган эмелер жокпу, иштер? Соттун чечимдеринин көчүрмөлөрү убагында берилип атабы элдерге? Канча күндө беришиңер керек? 5 Бул атрибут туура. Бул экинчи судьяныкыбы? Буга чейинки көпчүлүк сот имараттарындагыдай эле бул жерде да маалыматтарды сактоочу сервердин туура эмес абалда экендиги аныкталды. Туурагы бул боюнча 1 жылдан ашык убакыт мурда сот департаментинин жетекчиси болуп турганда оңдоо тапшырмасын бергенин айтып сынга алды. Бул жерде мына кызматкерлер иштеп атат. Бул жерде канча градустан ылдый түшпөш керек? 16 градустан турабы? Бул жерде мына кондиционер иштеп туруш керек постоянно. Моундай күн тийбеш керек. 2 жылга чейин бул сервер билесиңерби канчада турат? Канча турат ушу сервер? 3 миллион керек. Бул караңгы бөлмөдө туруш керек. Мындай нерселер болбош керек. Мен сот департамент директор катары келгенимдеби, ошондо тапшырма бердим элем. Ушул нерсени. Анан эмне, ошол ойдон жатабы? Дагы эле кылынбай жатабы? Булар эми обслуживание адлет. Ошодон бери сиз жетектеп атасыз да сот департаментин, эмне? Сатиев кетти, бүттү деп туруп калтырып койдуңар. Жок. Анан эмне? Жок, ошондо эле мен тапшырма берген экенмин. Сот департаментинин башчысы катары келип, ушуларды которгула деп. Дагы эле мынакем жатат. Былтыр болгон экен. Ысык болуп кетсе, бул күйүп кетет бир жери. Төлөйсүңөр чөнтөңөрдүн? Төлөй аласыңарбы? Жоопкерчилик мына сиздин мойнуңузда, төраганын мойнунда. Мына акыбал. Мындай болбойт. 1 жылдан бери эч нерсе кылбапсыңар. Түшүнүк катыңызды жазыңыз. Сиз эмнени карап атасыз? Канчанчы жылдан бери айтышыңсыз? 22 жылдан бериби? Эмнеге сиз коңгуроо чалбайсыз? Мынандай туура эмес болуп атат деп. Мен азыр айтып аткан талап туурабы же туура эмеспи? Серверде бул целый райондук сотунун бүт документациясы ушул жерде сакталат. Чыгарган чечим, бүт кагаздары ушул жерде. Силердин мындай мамилеңер. Жаңы жылга чейин кандай болсо көчүргүлө. Же бул жерди тоскула. Бир бөлмөгө которгула. Канча сот аткарышып отурасыңар? 2 сот аткарышып бир иш алып Эмне бөлмө аны? Архив? Солмаса. Сот аткарышуу? Сот аткарышы экөөсү жерде. Ушул жакта ремонттогонго бизге эме болот. Бул сервер сот аткарышуулардын сервери да. Тура турабы? Жок, булардыкын ошо тиги соттук менен бир комната кылып атабыз, бир жерге киргизип сервермейди. Бүт баарын бир жерге уюштурганга. Бул жер болсо эмне деп эмес, стеналары бузулат. Бияктар мындай эле пристройка болуп эле тозулуп калган экен. Биякты бузуп сот аткарышууларга кенен кылып бөлүштүрүп берет атабыз да. Сот аткарышууларында сервер туура эмес жерде турат, мына ысык жерде турат. Соттун дагы сервери башка турат. Бир жерге коебуз нерсе. Бүт сервернийлер өзүнчө болот. Так, жүрүңүз. Так. Жо мен категориялар боюнча ушинтип топтоо бардыгына бир эметип алып кантип иштеп атасыздар? Шартын шкаф кылып бергиле. Аткаруу өндүрүшү боюнча фондко акча түшүп атабы? Өзүңөр иштетип атасыңарбы? Же центральный аппарат алып койду? Ушуларды бардыгын мына шкаф кылып берип, 13кө бөлүп, жашына шартын түзүп бербейсиңерби?
Өзүңүз канча категория экенин билбей жүрөсүз. Анан жетекчисиз дагы. Мына шартын түзгүлө. График барбы журналыңыз? Кайсы график менен иштеп атасызбы? Көрдүңүзбү? А мен не талап койдум белем? Айтсаңыз, мен качан талап койдум белем бул? Сот департаментинин башчысы болуп жүргөндө талап койдум белем, график боюнча иштесин деп. Кана көрсөткүлө бар болсо. Жок, кана отчет эмес, график, иштөө тартиби. Понедельник каяка барат? Экинчи күнү жарандарды кабыл алат, отурат бул жерде. Анан кийин өзүнүн участкасы боюнча үчүнчү күнү дагы кайсы аткарууга барат. Кана ошол график, иштеген графигиңиз. Ушул нерселер айтылды беле? Мына мен ошол сот департаментинин башчысы болуп иштеп атканымда сиз жетекчи элеңиз Нарын областы боюнча. Ушул нерселер коюлган да. Бул сот аткарышы. Сиздин атыңыз ким? Кана графигиңиз барбы? Жок, азыр көрсөтүңүз болсо. Жөн курук сөз сүйлөбөңүз. Каяктан которуп келдиңиз? Сот аткарышы болуп иштедиңиз беле? Которуп келсеңер эмне, журналыңарды калтырып келдиңерби? Иш журналыңарды. Жок, ошол кана ошол. Ким билет? Экинчи, үчүнчү күнүң каерде жүргөнүңүздөрдү, жарандарды кайсы күнү кабыл алып аткан каерде бар? Кана? График барбы? Күн тартибинде. Областтык жетекчи. Мына сиздин сот аткарушчуларыңыздын көрүнүшү. Мына деңгээли. Анан эмнени биз дагы башка нерсени, башкалардан эмнени талап кылышыбыз керек? Формалар камсыз болдубу? Бардыгына келдиби? Сот аткарушчулар, приставдар камсыз болдубу? Кандай эмелер боюнча мынакей сиздин бул жүзүңүз болот. Мына сот аткарушчуларыңыз иштеп атканы. Канча убакта тартипке саласыз? Айтыңыз. 2 жума деген эмне? 2 жумада эмне кыласыңар? Графикти түзгүлө. Шкафтарына 13 категорияга бөлүп бергиле. Кылып бериңиз. 1 жума жетет сизге. Автоунаалар келген. Состояниясы кандай? Жакшыбы? Кычкы дөңгөлөктөр менен берилген. Жакшы карап атасыңарбы? Жакшы. Мына бүт нерсеңер түзүп. Буга чейин качан машина миндиңер эле? Сот аткарушчулар. Мына шартыңарды түзгөн сайын силер иштебей койсуңар да. Айткан нерсени кылбай. Жок, иштеп атабыз. Бүт шартыңар түзүлүп атат. Мына эми силерден талап болот. Милдетиңерди убагында түз аткаргыла. Элди наразы кылбай убагында аткаргыла. Мөөнөтүндө аткаргыла. Түшүнүктүүбү? Так, кайсы жылдан бери обработка болду? Биздин архивде негизи 2003-төн бери сактоодо да. Анан 2003-төн бери 22-жылы обработка жасадык. Так, 22-жылга чейин. 22-жылы. 22-жылы кайсы жылга чейин? 20-жылга чейин. 1 жылдык, 2 жылдык мөөнөтү барлар иштердин мөөнөтү ошондой контур жасабыз. Бардыгы мөөнөтү менен кетип атабы? Жасалып? Номенклатура негизинде кайра өзүбүз Архивиңиз таза жакшы экен. Балдар катышкан иштерди кароочу бөлмө шартка ылайык эмес, тар жана кууш бөлмө болгондуктан аны да башка жакка уюштуруу тапшырмасы коюлду. Эмне кыласыңар? Жакка несовершеннолетнийлер келип калса, требованияда бар экен, игрушкалар болуш керек. Бирок бул жерлерди дагы реконструкция кылып атабыз да. Жок, мен бул жерде нормальный бөлмөнү көрбөй атам да. Жаш балдарды бул жерде жаш балдарды кайсы учурда карайт? Ошо жаш балдардын психикасы бузулбасын, ушул сот отурум залдарына кирбесин деп туруп, анан ушундай бир бөлмө. Ушул жерде иш карай аласызбы, сиз айтыңыз? Жок. Анан эмнеге түздүңөр? Бул мага чейин түзүлгөн деле. Жок, вообще сизге чейин түзбөй, шартты түзбөйсүздөр, сиз төрагасыздар. Капиталь ремонтто ошону чоңойтуп караштырайын деп атабыз башка жерде. 5 этажга да түшүрүп. Могул жакты тосуп, мына сервер кыла турган бөлмөңөр бар экен. Точно. Бул Немени карабай
Азыр 60 градус. Kömürler alındыбы? Азыр болсо Кореяда ысык жерге алып кирип отургузабыз. Кышкы мезгилде. Ата жайында болсо. Мамдашып бул жерге КПП салынат. Анан ошо менен биякта забордор түзүп калса, бунун ичин полный капитальный ремонт болот.